Assalamu alaikum tuğanlar. Andayсыңар, эфирди бөлүшүп кетебиз туğanlar. Көптөн бери эфирге чыкпай калдым эле. Ошо боюнча эми бүгүн эфирге чыгып атам. Мен бүгүнкү темабыз туğanдар. Кыргыз Республикасынын качан баягындай журт атасы келет экен деген ошондой темада койдум да туğanдар. Кыргыз элин ойлой турган, кыргыз элинин камын көрө турган ошондой адам келет деген үмүттөмүн. Дагы эле үмүт өчө элек. Бирок келет. Кудай кааласа келет ошондой адамдар туğanдар. Эми мындай кыскача акыркы күндөр өзүңүздөр көргөндөй, кыскача сиздерге акыркы Кыргызстандагы болуп жаткан окуялар ошол боюнча да сүйлөп кетмекмин. Эми туğanдар мындай. Эми көрдүңүздөр өзүбүз мына 6-чы президент дейбизби, мыйзамсыз дейбизби, мыйзамдуу дейбизби келди. Келгени менен туğanдар, эми кайсы бийлик келбесин эми арам бийлик болобу, мыйзамсыз бийлик болобу, только өзүнүн камын ойлогондор туğanдар. Өзүнүн камын ойлоп, жанындагы тараптагы өзүнүн баягы шакалдары, мындай айтканда, жанында жүргөн шакалдары, ошолордун оюн, ошолордун кызыкчылыгы, өзүнүн кызыкчылыгын, үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы, бир туугандардын кызыкчылыгы, достордун кызыкчылыгы, куда сөөктүн кызыкчылыгы, да эмне деп коебуз, ошондой жен, тага, пага, сага деген ушундай только ушундай кызыкчылыкта туугандар. Мындай карап көрсөңүздөр, мен там бербедим. Бул мыйзамсыз бийликке деле там бербедим менчи. Себеби мен башында эле айтканмын, болбойт бул бийлик. Себеби даяр эмес болчу бул киши биринчиден. Эми өзүңүздөр билесиздер да. Бул мен айта берип деле тилим деле буга тешилип калды. Мисалыча, бул киши эми мыйзамсыз дегенин себеби өзүңүздөр билесиздер. Мыйзамсыз, түрмөдөн да мыйзамсыз чыкты. 2 жол отуруп чыкты, түрмөдөн мыйзамсыз алып чыгышты. Мыйзамсыз талапкерин койду. Эми айтсам көп, дагы эле ушул баягы эле сөздөр болуп кетет. Ошон үчүн мен кыскача кылып эле сиздерге айтайын туугандар. Бул кишинин тажрыйбасы да жок, билими да жок, илими да жок. Мындай ачык эле айтыш керек да. Бул киши даяр эмес болчу, эми кокустан келип калды. Эми ошондой нерсе кандай болбосун жазылды, пешенесине жазылган экен, келип калды. Ол адам, кайсы адам мага да кызык, кайсы адам, мен эфирим азыр айтып алайын, анан кийин сурасаңыздар Манасбек. Эми туугандар, биз мына кечеги шайлоодо 6-чы президент шайладык да, мисалы, силер шайладыңар, бул эми ким шайласа да, эми ошол айтып атпаймын. Эми мындай туугандар, мына Бакиев дейсизби, Акаев дейсизби, Ораза Тумбаева, Алмазбек Атамбаев, Жээнбеков, мына азыркы түрмөдөн чыккан Садыр Жапаров, мына 6-чысы турабы. Мен сиздерге айтып бердим. Ошол эле акыбал. Кыйналгандан кыйналып эле жашап келип атабыз. Кыргызстан же өнүгүү жолуна түшө албайт. Себеби ошо өнүгүү жолуна түшө албайт дегенде бизде тажрыйбасы жок, илими жок, адистер, нормальный адистер келбейт. Бизге баягы карапайым элдин балдары ошол эле өкмөттө же ошол президент аппаратта иштегендер аз да туугандар. Баягы тууган урук, сурук, мугук ошондой жакындарын алып келип эле апарып отургузуп коюп ошо иштетип зордуктап эле иштетип койгондор көбүчө. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин туугандар. Эми мына биз сыртта жүрөбүз. Мына мен сыртта жүргөнүмө бир 10 жылдан ашып калды, 10 жылдан өтүп калыптыр да туугандар. Ошондо кимин бийлиги эле мен сыртка чыгып атканда. Ошо бийлик азыр мен сизге айтып кетсем. Эми ошол Атамбаев, Бакиевдин эле бийлиги экен, ошо Бакиевдин малында эле ошо салага чыккан экенмин эми. Ошол боюнча мен дагы эле ошо жүрөбүз мына сыртта. Кыргызстанга барсаң иш жок. Иши болсо айлыгы аз, 8.000, 9.000, 7.000. Анан ошол нерсе болгудай. Же өзү айткандай бир завод курулуп аптыр Кыргызстангачы. Бир спичка завод курулуп аптыр. Эми билбейм эми качан бизге акылдуураак, элге күйгөн, жан берген эли үчүн деген адам бар бекен, ушундай адам болсо бизге президент болуп берсе деп ойлойт элем да эми. Анда адам бар анда. Биз бар болгону менен бизге ошондой адамды бийликке жакындаттырбай,
путу менен тосушуп, мына окшогон подручник деп коет мындай. Оңой келишимге бара турган, мына өзүңүздөр билесиздер. Келишимге бара турган адамдар мына бийликте отурат азыр. Эми азыр кечеги саясий, эми булар току саясаттан чыкпай калышты тургандар. Onu kusturup atan, bunu kusturup atan, bunu kamağını. Kamağanı jakşı. Kamağanı mı? Urdadı Vor должен сидеть türme. Hem anday desek bizdin vorlar özleri uşakta turbayı hazır. Birinci vorlar. Buna bizim vorlar oşo özleri oşo birisi mıyzamsız prezident, birisi daha bir yerler törağa turar. Jalan ele mıyzamsızlardan. Özleri vor bolutpay. Anan biz kantanan uşul hazır bular mınday boldu tuğanlar. Hem Kırgızstanda özüңүздөр bilgende bayanda Grant Prantmen yaşap жүргөн да. Grant ayaktan biröden tilemtile vakta sıra koyuşup bir büjetin teşilgen yerin jaba koyuş. Oşon tüle жүргөн da aylık maylık kılıpçı. Hem hazır bularga dele emi gelişti gelgeni menen bular büjetni tolduruş gerek. Büjetni ne menen toldurat? Bilim, ilim bolsa jok degенде мындай инвестиция тартып, завод, fabrika, bir neslerdi kurmak. İnvestorları taat Kırgızistan'a alıp gelipçe. Ha bizde ne? Bizde hazır bulardan tölkü oşol mıyzamsız gelgeni menen oşo öz ordun saktap kalayın dep ellerge populist sözleri menen süylöp mına kumtör boyunca mınандай prezidentler kamalat dep mına o oşol jerde deputatlar kamalatты. Emen açık aytayın tuğanдар. Mına 120 deputattın turuşu hazır mıyzamsız. 28 oktyabrda 2020 yılı срогі бүткөн. Бұлар мыйзамсыз, дагы эле мыйзамсыз отурушат. Мен ушу мыйзамсыз кармаган мыйзамсыз президентке айтат элем. Неге кармап турасың? Шайлоону, парламент шайлоону объявлять этиш керек. Мыйзамсыз болсоң да объявлять этип шайлоо депутат шайлоо болуш керек парламенттечи. Анан таза ошондо эл, ошондо өзүбүз мына эл таза инсандарды алып келгенге аракет кылышыбыз керек да тугандар. Таза урдабаган, ол кылбаган, бул кылбаган. Мына көрүп атабыз, өзүбүз бардыбыз көрүп атабыз. Акаевдин бийлиги кетип, Бакиев келди, Бакиевдин бийлиги келип, Акаевдин адамдарын камады. Бакиев кетип туруп, Атамбаев келди. Бакиевдин Атамбаев Бакиевдин адамдарын камады. Азыр Жээнбеков, Атамбаев кетип, Жээнбеков Атамбаевдин адамдарын камады. Ошондо сепчке болуп кетерет да тугандар. Мен сиздерге ачып кетейин. Эми азыр Жээнбеков кетип, эми азыр мыйзамсыз Садыр Жапаров келди. Эми булар ушулардын адамдарын камайт. Ошо менен эле булардын сурогу ушу менен өтүп кетет тугандар. Бири-бирин камап эле. Себеби ал жерде өзү таза инсан тугандар. Таза инсандар азыраак да. Баардыгы эле келгенин, ошол бийликте жүргөнүн баардыгы эле ошондой тугандар. Эптеп бир жерде кусокту жулмай, ой ошондой тугандар. Булардынчы эми таза инсан болушу мүмкүн, ошонун ичинен бир 20-10% болушу мүмкүн тугандар. Бийликке баргандардын көбү, мына көзүңүздөр көргөндө мына элди алдап, өзү деле мисалы азыркы мыйзамсыз президент элди алдап келди деп турабы? Мына элди алдап келип, эми буга ким тоскоолдук кылып атат? Майли, макул, мен мыйзамсыз деп бул кишини мен тоготпойм. Мыйзамсыз президент депчи. Бирок буга ким тоскоол кылды атат? Иштеген эч ким тоскоол кылган жок да. Буга окшогон мыйзамсыз келген визучиктер эми да мындай. Буга повезло да, просто ошол маалда ошондой ситуация болуп калды, повезло. Эч ким тоскоол кылган жок. Иштейин десечи иштеш керек тугандар. Иштейин десе эми командасы да нормальный эмес да бул адамдынчы. Эми карап көрсөңүздөр, командасы да нормальный эмес да. Бир иштей туруп, жалаң эле баягы министрлери өзгөн Баткенге карайт, Актала Ош областына карайт дегендер министрлер болуп турса анан кийин иштей турган адам жок да. Таза инсандар, баягындай тажрыйбалуу инсандар жок. Эми бар болушу мүмкүн, бирок алар жол отпайт, анан должностторго отургузбайт. Алар ушул баягы ылдый жактагы адистер, жөнөкөй адистер катары болуп иштеши мүмкүн ал жердечи. Эми мына биз мына 30 жылдан бери дейбиз, эми ошол сөз мода болуп калып, 30 жылдан бери. 30 жыл эмес, мына 31-чи деле ошол жыл болот, 32 деле ошол жыл болот тугандар. Бирок биз өзүбүз качан өзгөрбөйүнчө тугандар, өзүбүз ичибизде, ички дүйнөбүздү өзгөртпөгөнчө өзгөрүш болбойт тугандар. Элге жараша ажо болот дейт. Мыйзамсыз болсо да элге жараша ажо болду.
Эми өзүбүздүн пейилибизди оңдоп туруп, өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кеспесек туугандар, будан да хуже болот эми туугандар. Мына. Себеби эмнеге? Карап көргүлө. Только баягы шоо менен сценарийда Райым камалат дедилер. Райымын камалып туруп, кайта чыгып, сот 260 000 штраф берип туруп, анан кайта кой берип бердилер, анан кайта барып, ташип барып алып келип камап умуптур. Bir ay отурду, bir ayдан кийин күнөөсү жок экен деп кой берип берди. Туурабы? Камчы Колбаев да эмне де кылды? Элге көрсөттү дагы, ток-шоу кылып жүрдү го мындай кылып. Кайсы жерде отурduğuna чейин аркасынан чуркап барышып. Анан анда bir ay отургузду дагы, bir ay 2 ay отургузду дагы. Аны дагы үй камагына чыгарып салды. Мына турганда. Эми азыркы шоу, мына эми азыр ушул Жээнбековдор менен, эми иниси. Буга боптур, Жээнбековдун инисин камаса. Экс макамын ал экс макамды берки Соронбайга бербедиби? Ырымды кылам деп, туурабы? Ырым кылып, ошол жок дегенде ошол президентибиз экс макамын берип, ар президенттер бирөөсү аякта катышып жүрөт, бирөөсү биякта катышып жүрөт деп. Анан эми буну да камап койсо, бир президент түрмөдө отурса, буну дагы анан экс макам бербей койсо, ырым болбой калат деп, ырым деп буну калтырып койду. Боптур, ырым дейли. Эми ырым деген менен ошол 3 жылдык болсо да отурду да ошондо. Ошон үчүн мен айтам да туугандар, мына таза келген инсандар, шайлоодо таза ички дүйнөсү таза адамдар келсе, саясатчылар, чыныгы саясатчылар. Бизде ушуга окшогон хаос мынандайлар боло бербейт болчу да туугандар. Эми булардын убактысы мына келгенден бери ушу только ушу саясат, ошол бир нерсени ойлонуп туруп, таап, элди ошо Баткендеги 36 жараныбыз өлдү, онун элдин манайын өзгөртөйүн деп кумтордо ойлоп табышып, аз келгенсе ошол жерге кумтор боюнча сотко даярданышып утабыз деп. Эми кечээ Акылбек Жапаров барып министр экономика кылып, эми Акылбек Жапаровду биз билебиз да ким экенин, туурабы? Баягы Кашкырга кой кайтартып койдук да дагычы. Бул киши кайсы бийлик келбесин, бардык бийлик менен тил табышып келген киши, өтө хамелеон киши. Эми бардыгыбыз билип турабыз да. Анан ошону апарып министр экономика кылып койду. Эми бул киши эми билбейм, кечегинде айтып жүрөт, кумтордо международный сотко барганда утулуп калышыбыз мүмкүн депчи. Башында эмне деп атты эле? Утабыз деп. Бийлик эмне деп атты? Мына өзү Акылбек Жапаров айтты, утулуп калышыбыз мүмкүн, мына сөзүн ушул жерде жатат. Ошо элдин манайын бурам деп, ошо кумтордо эле окшошпой калып туруп, эми элдин манайын эми азыркы элдердин баардыгын саясатчы кылып койду да буларчы. Келип туруп эми Пирматовду камап, дагы ким берки Бабановду камап, камалсын, булар камалап турган адам, мен иштеке дейм. Бирок акырына чыкпайт да туугандар буларчы. Булар камалат 2 айдан кийин мынабы Райым Миллонго окшоп, Камчы Колбаевга окшогон чыгып кетишет да булар, ошонтип эле сүйлөшүп, келишим түзүп эле. Биз анан бияктан сүйүнүп эле кол жаап, камай турган адам туугандар. Действительно камайм деген. Ошол биздеги сот реформа деп коебу, ошол биздеги правоохранительный орган иштейм деген адамдар болсо, биздеги Кыргызстанда бир ошол жерде иштеп жаткан баардыгы эле камалыш керек. Ошонун 120 депутаттын ичинен бир ашып кетсе 5-6 эле калып туруп, калганы баардыгы эле камалыш керек туугандар. Ошол эле азыркы мисалы УКМКнын төрагасы Ташиев боюнча айтып кетет. Ташиев Бакиев малында буга иш козголгон. Кемесинде бар, баягы чоң алайда жер титиреп, ошол жерге грант келген, акча чоң өлчөмдөгү грант келген. Ошонун айынан Данияр Үсөнов премьер-министр болчу. Ошондо буга иш козголуп, ошонун себеби эмне деле билесиздерби? Ошол келген акчаны жеп койгондон, бөлүшө албагандан ошого иш козгоду деген сидиде да. А самым деле ал жерде өтө чоң акча болчу. Ошону биз унутуп калдыкпы? Эми ошол киши бирби ошондо иш козголгон, экинчиси бийликти басып алам деп козголгон адамды эми азыр апарып туруп УКМКнын төрагасы кылып шайлап атат. Шайлап ушул жерде иштеп атат эми. Шайлап демде назначили, мындай айтканда, орустар айткандачы. Эми билбейм туугандар, эми бизде таза инсандар каерде калды? Ушу сыртта жүргөн таза инсандар бизде мына. Саясатчылар, активисттер таза саясатчылардын ичинен
тазалар адамдардын ичинен ушу сыртта жүргөндөр. Себеби мамлекеттик иште иштеген эмес. Взятка дегенди билишпейт. Мисалы ошондой да, таза инсандар, саясатчыларды айтып кетейин. А бизде эми Кыргызстанда өзүңүздөр көрдү, ким үчүн чукпасын бардыгында кара ящик, шкафында кара ящиги бар туугандар. Бардыгын камап койсок деле биз жакшы, бирок аягына чыгыш керек да. Аягына чыгыш керек. Элдин манайын бияка буруп деген баягы ток-шоу болсо, эми бул нерсе ишенбейт эч кимчи. Анан эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, эми азыр канча Бабанов каман. Бабанов мурда эле камаш керек болчу өзүчү. Бабанов Асылбекти давно камаш керек болчу. Зулпукаров камалыш керек. Камала тургандар көп. Мен эсептеп берсем кыжыйт. Камала турган адамдарчы. Эми ошол акырына чыгабы туугандар? Акырына чыгабы? Ошол сөз болуп атат туугандар. Биз ошол камалган адамдардын аягына чыгып, действительно элдин кызыкчылыгы койлонуп, сотто мыйзамдуу түрдө кечеги камалган депутаттарды айтып атпайбы, бизден сурабай, прокуратура бизден сурабай, мандаты бар депутаттарды камап койду деп атат туугандар. Ушул жерде дагы мыйзамдуулугун карашыбыз керек туугандар. Эртең эле ушул нерсе УКМКнын төрагасына өзү эле же Садыр Жапаровго колдонушу мүмкүн. Эртең бийликтен кетет. Кеткенден кийин эч ким кепилдик бере албайт. Билесиз да Атамбаевдин камалында кандай камаганын. Мен Атамбаевдин тарапташы эмесмин, бирок айтып кетейин, мыйзамдуулугу да болуш керек да туугандар. Ошон үчүн бул эфирди бөлүшүп кетебиз. Бөлүшүп ушул ар бир жаранга жетиш керек. Биз кыргыз эли айкөл эл болгонбуз. Боло берет, бирок өз тушообузду өзүбүз кесишибиз керек. Ошон үчүн туугандар, мүнөзүбүздү, мындай айтканда, ички дүйнөбүздү тазалайлы туугандар. Мен эфирге дагы кирем. Саламатта калыңыздар.